Туугандар, мына кыкты түшүргөм да жакындачы. Бул жерде 3 КАМАЗ бар. Анан мына жерде карасаңар, кандай деген мусорлор менен келген. Ушул өзүбүздүн эле ушул мал кармаган агаларыбыздан келген кыктар да. Анан мен айтайын дегеним, ушул малыңар турган жерди деле таза кармасаңар жакшы болот беле дейм да. Себеби бул кыкты деле уже сатып калбадык белдерчи. Акчага сатып алып атабыз да. Анан мен баягы бир тууганым бар. Ал айтат, айылда ушинтип мал бакчы элек, бирок аябай таза кармачу элек дейт да. Сарайдын ичинде чөп, анан малдын кыгы эле болчу эле. Аны да тазалап койчу элек дейт. Анан жанагындай ветврачтар келет го, укол сайганычы. Ошолорго ылайыктап бир коробка коюп койчу элек. Сайган дарыларыны, шприцтерин ошол эмеге таштасын десек, коробкага. Ошого таштабай сайган эмесин жерге таштайт дейт да. Көнүп калган дейт. Анан бул баягы өзүбүздөн баштабастак тазалыктычы. Каяка оңолобуз? Ошол себептен мына кык таза болгону жакшыбы дейм да. Дыйкандар деле сатып алган киши деле таза кык экен деп туруп жакшы баага сатып алат да. Туугандар, ошону көңүл буруп койгула.